Sizin kaşarınız siz кырыш эмес, кашар болуш керек. Анан ошол маселеде бизге кайрылып атат да, ишкерлерчи биз ала албай атабыз. Барсак кашарың жок экен, кашарың болуш керек, анан мынча жылдык эмес болуш керек. Суроодун өзөгү мында болуп атат да, бул мыйзам 2009-жылы кабыл алыныптыр, э? Бул биринчи мыйзам. Биринчи мыйзам. Анан реалдуу каржылоо бул жерде 2025-жылы башталып атат, э? Бул мыйзам негизинде комплекстүү каржылоо. А буга чейин ушул нерсе ишке ашпай келгендиги жөнүндө кайсы бир мамлекеттик орган жоопкерчилик тартат? Ошончо жылдан бери мына кыймыл 2025-жылы башталып атат. 500 миллион бөлүнүп атабы? 2025. Улукбек Карбекович бул жерде негизгиси мыйзам түзүлөт, мыйзам бар болчу. Мен башында айтып кеттим, сиз укпай калдыңыз окшойт. 11 статья турган. Бул рамочный мыйзам болчу. Азыркы мыйзамда биз 24-жылдан баштап иштеп баштадык. Жана талкуулар, общественный слушаниялар бардыгын жерлерде 25-жылы толуктап туруп, 25-жылы 7-чакырылышка киргизгенбиз. Мында 27 статья менен 5 главадан турган мыйзам, аякта бүт баары киргизилген. Жанагы мыйзам негизинде канча укуктук ченемдүү актылар жасалат, НПЛар жасалат, мен да токтолуп кеттим ага. Мыйзам жасалгандан кийин түшүндүм. Кыскача азыр суроолор. Мыйзамда акча менен акча Түшүндүм. Сарпталыш керек деген жок бул жерде. Мыйзамдын негизинде иш болуш керек болчу. Өкмөт тарабынан мурда берилген эмес. Мыйзам азыр мыйзамга карата азыркы учурда өкмөт тарабынан айыл чарбасына жакшы көз караш болгондуктан азыркы учурда акча каражаттар каралып атат. Түшүнүктүү. Бүгүнкү күндө асылдаштыруу ишин башкаруу боюнча ыйгарым укуктуу орган кайсы? Айыл чарба суу ресурстар, айыл чарба жана кайра иштетүү министрлигинин астында. Аткарылышы, аткарылбашы тууралуу жоопкерчилик кимде болот? Аткарылыш, аткарылбаш тууралуу ошол кызмат бар, ошо кызмат жооп берет, уполномоченный орган. Бул бүгүнкү күндө ошол асылдаштыруу иши боюнчачы улуттук бир концепция кабыл алынганбы? Стратегия иштеп чыкканбыз. Ооба. Асылдандыруу боюнча малды айыл чарба малын асылдандыруу эмес, асылдандыруу боюнча ошону иштеп чыкканбыз. Ушул мыйзам чыккандан кийин ошол дагы алдыга жылат. Так биз асыл тукум мал чарбасынын стратегиясын иштеп чыкканбыз. Канча жолу жаңыланып, канча жолу өзгөрдү ошол? Бул 2009-жылы жасалган мыйзам биринчи жолу жаңыланып атат. 50ден ашык пайызы кошумча сунуштар, өзгөрүүлөр болгондуктан сиз как депутат катары билесиз, 50%дан ашып кетсе мыйзам жаңы мыйзам деп айтылат. Кайсы жылга чейин жаңыланды? Жок, азыр мына жаңыланбайт, бүттү мына концепциясы биринчи 7-чакырылышта. Мына азыр 7-чакырылыштын депутаттары да отурат, ошондо колдоп беришкен. Концепциясын, анан кийин сунуштарды берген, анда деле ошол мурунку депутат Эрбаев тарабынан сунуштун баарын кабыл алганбыз. Азыр болсо экинчи окууга алып келип атабыз. Силер колдоп берсеңиздер, сиздер аграрный комитет эмесиңер, бирок заседанияда колдоп берсеңиздер, жогорку кеңештин жыйынында бул мыйзам менен иштей баштайбыз. Мага так жооп берсеңиз, 2009-жылы ушул мыйзам кабыл алыныптыр. Ошондон бери, мына бүгүн 26-жыл. Канча жолу концепция жаздыңыздар? Канча мөөнөткө чейин? Бүгүнкү күндө акыркысын толук бекителек болуп атабызбы? Улукбек Карбекович, мына негизи концепцияны улам жасай бербейт. Бир эле стратегия жасалган. Буга чейин өзүнүн стратегиясы болгон. Ошонун негизинде мыйзам иштеп аткан, мыйзам деле баягы рамочный болгондо мына кээ бир нерселерди иштей алган эмес. Мисалы жасалма жол менен уруктандыруу дегенди жасай алган эмес. Ошонун ичинде мыйзамдын ичинде жанагы ар түрлүү племенной иштер боюнча геномдук, ДНК направление боюнча жок болчу, ошолордун баарын жаңы киргизип атабыз. Азыр болсо ушул стратегия иштелип чыккан ушул мыйзамдын негизинде стратегияны алдыга жылдырабыз. Максат кандай? Экспортко бүгүнкү күндө чыга алабызбы?
азыр деле экспортко чыгып атабыз. Максатыбыз ошо асыл тукум мал чарбасын жакшыртуу. Эң негизги. Мына 185 мал чарбасы, асыл тукум мал чарбасы бар деп ишканасы бар. атасыздар. Ошонун канчасы бүгүн мыйзамга, эл аралык нормага, ошондой эле экспортко шайкеш келип атат. Бул жерде Укбек Карбекович мына эл аралык норма деген жок. Биздин өзүбүздүн нормалар бар. Ошону нормадан өткөндүгү үчүн 185 чарба деп биз аларга статус бергенбиз. Алардын азыркы только иштөө жагын карап атабыз да, эгерде алар негизги алардын жоболорунда дагы жаңы плен продажа өзлөрүнөн өндүргөн баягы породаларды башкаларга сатыш керек, башкаларга жардамдашыш керек. Ошондой иш жасабагандарды биз алардын лицензиясынан ишат этебиз дагы жаңы чарбаларды киргизебиз. Канчасына ошол 185 чарбага лицензиясы жөнүндө вопрос каралды, анан канча жолу контролдук иш алып бардыңыздар, кайсы орган тарабынан текшердиңиздер, ошо текшерүүдүн жыйынтыктары бар. Бул боюнча биз ошол текшерүүлөрдү жүргүзөбүз, Айыл чарба министрлиги тарабынан текшерүүлөр жүргүзөт. Биз азыр мониторинг жасап чыктык. Ошо мониторинг негизинде канча чарбанын лицензиясын ишет этебиз, канча чарбага жаңы статус беребиз, мына жакында качан киргизебиз? Бир жума сизге кат түрүндө деле берип колдук. Анткени биз токтом даярдап атабыз ага. Түшүнүктүү. Дагы бир маселе, эми бүгүнкү күндө орто жана чакан бул тармактагы айыл чарбасы менен алектенген биздин ишкерлер дээрлик сиздердин каражатка алы дагы, колу дагы, үнү да жетпейт да. Ушул нерсени жеңилдетүү үчүн банктык талаптар, бюрократиялык кагаздар, жанагындай бир жөнөкөйлөштүрсө болбойбу ушул нерселердичи? Мисалы азыр ошол 185 мына 500 миллион каражат бөлүнүп атат. 3% менен, мыйзамдагы маалыматты айтып атам мен. Асыл тукумду айтып атам. Анан ушул каражаттар жөнөкөй, орто, анан кичи ушул тармакта жүргөн ишкерлерге жеткенге кандай жол, кандай механизмдерди кылса болот? Жеңилдетсе болобу? Механизмди жеңилдетип анда совсем эле бесплатно берип коюш керек да. Ушундай жеңилдетилген кредит боло элек азыр. Залог маселеси эмеде тиги банктардын эмес экен да, бирок биз жобонун баарын жазып бергенде абдан жеңил деп жеңилдетип берип атабыз. Эгерде дыйкандардын көбү өзлөрү алыш үчүн баягы электрон очередке туруш керек болуп атат деп атабыз. Алардын баардыгы ошол кээ бир дыйкандар мына мисалы көбү мына билгендер алышат, алып атышат. Ошондой кылып эле эгерде сизге ала албай атам деген дыйкандар болсо бериңиз, келишсин бизге. Биз аларга жардамдашалы. Эмне себептен ала албай атыптыр? Кайсы жагынан туура эмес экенин ошону биз колдоп. Мисалы үчүн кашар болуш керек экен. Андай жок. Бүгүн сразу айтып коеюн. Азыр эки баштуу кишилер крыша болбосо боло албайт эч ким. Жок, кашар болуш керек экен. Анан биздин кашарыбыз крыша эмес, кашар болуш керек. Анан ошол маселеде бизге кайрылып атат да, ишкерлер биз ала албай атабыз. Барсак кашарың жок экен, кашарың болуш керек, анан мынча жылдык эмес болуш керек, мынча жериң болуш керек, мындай талаптар өтө чоң. Анан ал каражатты бир жөнөкөй баягы айтып атпаймынбы, бир кичинекей ишкер ал каражатты ала албайчудай эле акыбал экен да. Кашары жок болсо, жери жок болсо, алып өлтүрүп салат да. Жок, мисалы частный секторлор, мисалы частный секторго бирди дагы экини да алганга биз уруксат бергенбиз даже. Кызыл битеги болсо, атайын бир жер аянтчасы болсо, өзүнүн ушул мал чарба бакканга атайын сарайлары болсо, анан ошол сөзсүз түрдө кашар деген статуска таянып, ошол статус үчүн ала албай жүргөн ишкерлер болот атпайбы? Ушул статустан сырткары частный секторлорго дагы ушул ишти жөнөкөйлөтсө болобу? Частный сектор алат, өзүнүн коросу болсо, бир-эки уйду алса, биз даже бир уй алганга уруксат бергенбиз. Бир породистый уйду алганга уруксат бергенбиз. А жанагындай кашар алам дегендер бар, 300 же 500 же 100 алам дегендер, конечно, кашар болуш керек. Анын площадь жери болуш керек.
анан кийин башка бирөөдөн сатып алса, анда алган кредитин төлөй албай калат да, мисалын айткандачы, мына логистика ойлонгондо делечи. Ошондуктан ошого Азыр мага ошол ишкерлер келип айтып атат, бизде жер бар, бирок частный сектор болгон үчүн ала албай атабыз. Биз бүгүн ошол чет өлкөдөн этке деп алып келип, анан бул жака өндүрүш кылып, сатып, ушундай кылып кыймылдатып атабыз. Эгерде бизге ошол жөнөкөйлөтүп койсо, биз эмне кылат элек, ошону ошол статусу менен алып келип, асыл тукумду өндүрөт элек, бул жакта ишкерлигибизди чоңойтот элек, ушундай кылат элек деген нерселерди белгилеп атабыз. Биз азыр дыйкан, фермер деген өзүнчө статусту караган атабыз. Анткени ошолорго дагы сиз айткандай кээ бирөөлөр бар, дыйкан болуп эле статусу жок, ала албай калып атыптыр да. Аларды биз карайбыз аларды. Кайрылса болот да. Болот. Рахмат.